Биринчиден биз билишибиз керек, орозо бул улуу ибадат. Аллах Таала муну өзүнүн пенделерине парз кылган ибадат. Жана бул Аллах Таала парз кылган ибадатты адам аткара турган болсо, ал адам демек ошол мойнундагы болгон милдеттен бошотулган болот жана ошол себептүү күнөөгө дагы батпайт. Парз ибадатты аткарбай калуу бул чоң күнөө, туурабы? Чоң күнөө. Бул эми парз экендиги тууралуу далилдерден Аллах Таала Бакара сүрөсүндө Куранда айткан: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман келтирген пенделер, силерге чейинкилерге парз болгондой эле сыяктуу силерге дагы орозо кармоо парз болду. Мүмкүн силер такыба болорсуңар дейт. Бул аятта мына Аллах Таала айтат, бизге чейинкилерге парз болгондой эле сыяктуу эмне дейт? Бизге дагы орозо парз болду дейт. Бизге мусулман үммөтүнө дагы эмне болду? Бизге дагы парз болду. Ошондой эле буга далилдерден Курандан Аллах Таала мындан кийинки аятта эле мынтип айткан: "Фаман шахида минкум шахра фалиясум." Ким эгерде ал айга кезиге турган болсо, кайсы айга? Ошо Рамазан айына. Ким ошол Рамазан айына жеткен болсо, Рамазан айына күбө боло турган болсо, ал орозо кармасын дейт. Ал орозо кармасын деп Аллах Таала буйрук кылды. Демек бул аяттагы ошо Рамазан айында орозо кармоо бул парз экенин далилдеринин бири. Ошондой эле сүннөттөн далилдерден, хадистерден далилдерден бул орозо парз экендигине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Омар радиаллаху анхумадан келген хадисте, бул хадис муттафакун алейх деп коет, Бухари Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: "Бунияль исламу аля хамс" дейт. Ислам 5 түркүктөн турат деген. Ислам 5 нерседе курулган дейт. 5 нерседе курулган. Айтат: "Шахадати алла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах." Аллахтан башка сыйынып татыктуу зат жок жана Мухаммад анын элчиси деген күбөлүктөн турат дейт биринчиси. Ва иқамис сала экинчи, намазды тургузуу, ва итаиз зака үчүнчү бул зекетти берүү, зекет берүү, ва хаджил бейт жана Аллахтын үйүнө ошол Меккеге ажылык кылып баруу. Айтат акыркысы ва сауми рамадан жана бешинчи исламдын парзынын бири, исламдын ушу түркүктөрүнүн бири бул эмне? Рамазан айында орозо кармоо дейт. Рамазан айында орозо кармоо. Демек, биринчи бул ушул орозонун фазилеттери, эгерде адам орозо кармай турган болсо, бул аркылуу Аллах Таала парз кылган ибадатты аткарган болот жана ошол менен мойнунда болгон милдеттен бошотулат дагы жана күнөөгө батпайт.